Салам достор, бүгүн силер менен аябагандай жакшы жаңылык менен бөлүшкүм келип турат. Кыргызстандан окуп алган дипломум Германиядан бардык текшерүүлөрдөн өтүп, Германияда таанылды. Ошого байланыштуу биякта окуп жаткан окуумду дагы таштап салдым. Кыргызстан диплому менен жумуш таап иштеп жатканыма 1 жумадай убакыт болуп калды. Бул видеодо бир күндүк жумуш күнүм кандай өтөт, кача көргөзүп берейин дегем. Бүгүнкү жумуш күнүмдө мындай жаңы жылыткыч орнотушум керек. Бул жылыткыч бул терезенин алдына бул жакка келет. Бул имараттын жылытуу системасынын түтүктөрү мына бул жактан кетет. Ушул жактан кетип, бул жакка жаңы жылыткычты коем. Көчөгүнү болсо ар жак бетин алмаштыргам. Бул жылыткычты мен бүгүн тигине коюшум керек. Ар бир мастердин өзүнө тиешелүү ушундай керектүү жабдыктар бар. Мисалы үчүн менин орусча айтканда чемоданым сыртында менин атым турат. Ичинде мындай бардык керектүү жабдыктар бар. Ачкычтын түрү, балка, аттиш, кайчыдан бери. Бул жакта болсо көзөчүү машина, муну менен тамды тешебиз. Ушундай. Weba fana JA apamatholi JA agonina JA azodlanga JA umngushumba JA awuthathephi JA endlini kagaja JA athini ugaja JA weba fana JA. Бул дубал бетон болгондуктан аябагандай татуу болуп убакыт көп талап кылды. Ар бир тешикти көзөп чыгыш үчүн бери жагы эле 10 мүнөттөн кетти окшойт. Weba fana JA apamatholi JA agonina JA azodlanga. Кыскасы жылыткычты орнотуп бүттүм, коюп бүттүм. Бардыгы түз, күрүүн менен болду. Бул жагы дагы эми акыркы бир кадам калды. Бул жактан ысык суу келет. Ысык суу келип, жылыткычтын ичине айланып, кайра бул жактан артка чыгат. Бул эки түтүктү коюш үчүн мага дагы материал керек болуп жатат. Азыр кайра устаканага барып керектүү материалдарды алып келип, бул жакта кошом. Кампада мага керектүү материалдар жок экен. Ошондуктан азыр фирманын машинасы менен дүкөнгө барып, мага керектүү материалдарды алып келишим керек. Орнотуптум. Акырынан сууну ачып кое берген там. Көрөбүз азыр. Суу кетти, үнү чыгып турат. Негизи могул жактардан суу акпай болду. Ысык сууну бул жылыткычка кое бергенден кийин сөзсүз түрдө бул жактан жылыткычтын ичиндеги желди чыгарыш керек. Эгер жел чыгарбай койсок, бул жылыткычтын ичинде аба туруп, суу жетпей жылыбай калат. Ошон үчүн желин чыгарабыз. Жылыткычты орнотуп бүттүм. Азыр болсо түшкү тамактанууга пауза, 1 саат пауза кылалы, андан кийин дагы эмне жумуш кылам көрөбүз. Бул жак болсо устаканадагы менин жумуш ордум. Бул жакка келип бир нерсе жазып же окуп, же бир нерсе толтуруш керек болсо, ушага келип иштейбиз. Ушундай сурмалар бар. Бул жактарда кагаз, ручка, ачкыч, мындай көптөгөн жумушка керектүү каттар ушакта сакталат. Түшкү паузадан кийинки тапшырмам ушул болуп жатат. Бул жактан сууну агызып кайра жапканда
Бул жерден суу агаттыр. Азыр ушуну толугу менен алмаштырам. Бул жакта жаңы сынап келдим. Ошо. Буюрса, бүктүм болду ушугадагы. Нарабата кыйган. Эштерден суу акпай эле. Азыр эми кайра устаканага барып, ал жакта да кандай жумуш, кандай тапшырмалар бар. Ошолорду көрүп, бүгүн жетиштен бүгүн кылып, бүгүн жетишпесем эртең кылам. Ашканада бул жактан суу акпай атат деп арыз түштү. Азыр менин оюмча мунун батарейкасы отуруп калган болуш керек. Себептен де бул жакта сенсор менен да кол келгенде анан суу агыш керек. Азыр батарейкасын чечип алмаштырып турам. Анын үчүн сууну токтотуш керек. Бирок бияк кичине жүрөктү түшүрөт экен. Кир аягына. Ичин ачканда бул жакта батарейка турат. Азыр батарейкасын алып барып алмаштырып турам. İşte tekşirip көрөбүз аны. Ага керектүү батарейка жок экен бизде. Андай батарейканы буйртма берип койдук. Бул жумушту бүгүн бүтүргөнгө жетишпей алдым. Анын үстүнө менин да жумуш убактым бүтүп калды. Ушуну менен видеону бүтүрөйүн. Комментарий жазып, лайк басып турула, буюрса дагы жаңы видеолор чыгарып турам.